сизге келип мындай колун сунууга кээде мындай коркушабы же тартынышат экен да. Бул эмнеден деп ойлойсуз? Же сиздин келгенде, алдыңызга келгендер күйүп кетет деп бир айтканыңыз бар эле, күйүп кетеринен коркобу? Күйөт, биринчиден күйүшөт, экинчиден колу таза эместер таза колду кармагандан коркушат, чочулайт. Партиялар ар кандай болот. Мисалы бирөөлөр кыска мезгилге, кыска бир максатка жетүүгө аракет жасашат. Атасын да, энесин дагы, балдарын дагы ортого коюп ант ичиши берет. Алардан Кудайдын өзү сактаган болсун. Эгерде сизге бүтүн Кыргызстанга биригели, бир байрактын алдында парламентке келели деген сунуштар түшсө, карап көрүүгө даярсызбы? Билесизби, биригүү үчүн биригүүнүн кажети жок. Мүдүрүлбөс туяк, жаңылбас жаак болбойт дейт. Биз 10-жылы бир азамат менен бириге коюп, кайра келгенден. Анан чыгып эле бүткөндөн кийин айтты, бир интервью берди. Кыргызстанда белгилүү инсан, атын атабай эле коеюн. Саясатты байкап жүргөн азаматтар билет ким экендиги жөнүндө. Экинчи кече муну Эмгек деген партия менен себеп бириккиле деп кыйнай берген элдин өзү болот. Айланайын бирик, бириккенден эмне пайда чыгат десең, сен киши жактырбайсыңбы, алар мындайбы, тигиндей мындай деген ойду пайда кылганга аракет кылышат. Жок. Себеп ар бир азаматтын, саясатчынын ички жан дүйнөсү мага белгилүү. Кайсы учурда тура алат, кайсы учурда тура албайт. Биригүүгө жана сиз айтып аткандай кылып убактылуу келгендер кайсы бир деңгээлде өздөрүнүн баасын көтөрүш үчүн келет. Кызыкчылыктар. Баасын көтөрүш үчүн. Байкап атасыңарбы, эгерде бизди керексиң сен деп бизди чакырбасаңар, Мадумаровго кошулуп кетебиз деп соода таразага ташын салып келет. Анан ой, Мадумаров менен биригип аткан турбайбы, кокуй деп анан алар баштарын кашып, келе кой садаган кетейин, мен сага муну берейин, айланайын, сен мындай койбой тур, мындай боло тур деп кызмат сунуштай коет дагы, анан кетишет. Кеткенде да жөн кетпейт, бүтүн Кыргызстанга каралап кетет. Билген муну түшүнбөйт да. Атаң, жакшы эле биригип барып, тил табыша албай калыптыр. Тил табышыр. Алар башында ойлогондо соодалашуу үчүн келген. Түшүнөсүзбү? Ошон үчүн айттым, мен жанында туруш өтө кыйын, күйүп кетишет. Себеп куйрукту бир ай койгон болсо эле чыңырат да. Анан кокуй деп туруп анан качат, анан кеткенде дагы бир шылтоо таап кетет. Миңдеген шылтоолор бар. Эми муну менимче соңку 10 жылдын ичинде элибиз түшүнүп калды. Байкап калды, билип калды. Мени баштагыдай кыйнабаса керек да, муну бириктир, тигини бирик, муну бирик деп. Жок. Сиз айткандай, мен биринчи биздин партиябыз жаралгандан бери, биздин партиянын жаралганына 13 жыл болду, 14-жылга кетип баратат. Ошол күндөн бери айтам, эгерде жеке инсандын кызыкчылыгы үчүн эмес, мамлекеттин бакубаттуулугу, Конституциянын нукура 93-жылдагы Конституцияга алып келүүнүн колдосоңуздар, Кыргыз өкмөтүндө өкмөт деген түшүнүк болбой, эл тарабынан шайланган президент керт башы менен жеке өз жоопкерчиликти алса, Кыргызстанда окуу жайларды мамлекеттик кылып туруп, алардын баарын бекер баягы кызмат көрсөткөн саламаттык сактоо тармактарын Союздун системасына алып келүүгө макул болсоңор, канатыбыз ачык, эшигибиз ачык деп атам. Келгиле, келе албайт да.